Саламатсыздарбы, Ала-Тоо 24 каналынын түз эфиринде өзөктүү маселе программасы, студияда Нуржан Ташполотова. 2017 жылдын декабрь айынын биринчи жарымында Бишкек инвестициялык форум өтөт. ЖИА бизнес ассоциациясы муну менен 3-чү ирет мындай иш-чара өткөрүүдө. ЖИА бизнес ассоциациясы 3-чү ирет өтүп жаткан бизнес окутууга ишкерлерди чакырат. Мына ушул окутууга кимдер катыша алат, анын максаты тууралуу сөз кылуу үчүн бүгүн студиябызга ЖИА ишкерлер ассоциациясынын башкаруу кеңешинин мүчөсү Урмат Акматовду чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Урмат, бул ишкерлердин инвестициялык форумду быйыл 3-чү ирет уюштурганы жатыпсыздар. Биринчи форумдун жыйынтыгы менен $500 миллион келишимдер түзүлүптүр. Ал эми экинчисинде болсо бул көрсөткүч дагы 6 эсе өсүп $3 миллион жетиптир. Бул жолкусунда кандай ийгиликтерди күтүп жатасыздар? Бул жылкысындагы буюрса дагы көп эми акча жагынан караганда дагы бул 3-чү ирет өсүп аткан форумда биздин күтүүбүз абдан көп. Бир ирет бул жанакы боло турган келишимдердин арасын 6 миллиондон 3 миллион деп атпайбызбы, андан да ашык күтүп атабыз. Ал бир жагы, экинчи жагы бул бизге болгон тапшырылган проекттердин саны да көбөйдү. Экинчи жагы бул ичиндеги ишкерлердин саны көбөйдү. Экинчи жагы бул сырттагы ошо Средняя Азияда, Орто Азиядагы өлкөлөрдөгү катышуучулардын саны дагы, кызыкчылыгы дагы көбөйдү. Анан үчүнчү жагы күтүп аткан нерсе, бул жака дагы биздин өзүбүздүн эки форумда көргөн тажрыйбабыздан кийинки нерсе бул окутуу болот да. Сапаттуу проекттер, сапаттуу ишкерлер, сапаттуу идеялар менен дагы муну көбөйтөбүз деген үмүттөрүбүз бар. Дагы $3 миллион ашуун суммадагы инвестициялар боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан турбайбы? Эми мисалы ошол форумдун ичинен инвесторлор бири-бирин таап сүйлөшүү процессин дагы коштойсуздарбы сиздер? Албетте. Биз бул жараңыз эле бир платформа, бир күндүк эле платформа эмес. Бул платформага бир жылдык ичинде даярдык көрүлөт. Бир жылдык ичинде ошо проекттерди даярдап, алгачкы ирет ошону анализдеп, иликтеп, ошолорду даярдап, ошол эле проекттерди, ошол эле ишкерлердин кылган иштерин түздөп, ошого даярдык келет. Андан кийин эле бул ошо убакытка чейин келип эле инвесторлор сүйлөшүп көрүп кеткенден кийин эле бул иш макулумду көрдүм, алдым деген нерсе эмес. Анын кийинки уландуусу бар, ошого жакында жардам беребиз. Бул кандай келишимдерде, кандай шарттарда бул чогуу иштеп кетет бул проектти, ошого да жардам беребиз. Юридикалык жагынан, финансылык отчетность жагынан жардамчылык көрсөтөбүз. Ошол консультация жагынан берип кандай болот. Анткени бизде бул ЖИА ассоциациясынын астында Фин клуб деген комитетибиз бар. Бул комитеттин арасында абдан бул тармакта тажрыйба көргөн, сырт мамлекетте иштеген адамдар бар, ишкерлерибиз бар. Ошолор да чоң салымын кошуп чачат, ошолорду жардам беришет. Анткени бул ошол эле азыр айтып аткандай 3 миллиондук нерселерди бул оңой нерсе эмес. Бул шарттардын баарын жардамдашып, эки жактан пайдалуу боло турган нерсеге алып келиш керекпиз. Ошону иштеп кетиш керек. Муну дагы биз абдан мамиле түзүп, андан ары иштеп кетип, анан бул иштеп кетиш эле эмес, жанагы бул ийгиликтүү болушун дагы биз каалайбыз. Ошон үчүн бул нерселерди, бул проекттерди, бул болгон келишимдерди дагы улантуусун биз көмөктөшөбүз, жардамдашабыз. Эми азыр биз буга чейин акчага гана байланышкан жыйынтыктарды сүйлөштүк. Ал эми ушундай бизнес форумдар ишкерлердин бизнеске болгон мамилесин, аң сезимин дагы өзгөртсө керек да. Бул кандайдыр бир деңгээлде маалымат алмашуу, трендтерге көз салуу дегендей, ошондой эле бир жаңылыктарды, маалымат алмашуу аянтчасы да болуп берсе керек. Албетте. Жалаң гана акча эмес. Жалаң гана акча жагында эмес, биз эми бул бир көргөзгүч катары эсептейбиз. Эми ушунча суммада келишимдер түзүлдү деп. Бул жалгыз эле эмес. Бул биздин максат эмес. Бул негизги максат эмес. Бул платформаны биз баштаганда, бул инициативаны баштаганда бул бир
негизги бизнес инвестиция ишкерлери менен инвесторлордун ортосундагы бир карым-катнаш, бир платформа катары биз түзгөнгө аракет кылганбыз. Мунун да максатына акырынан жетип атабыз. Жалгыз эле айткандай эмес, акча жагы көз астына көрүнүп аткан нерсе болгону менен бирок артында көп нерсе, мисалы биз бир 2-3 ирет муну өткөрүп жатабыз. Бул 2 форумда биз көп нерсени үйрөндүк. Анткени биздин ишкерлер ошол эле проекттер айткандай даяр эмес экен. Кандай түрдө даяр эмес? Биринчиден бул юридикалык жактан даяр эмес. Ошол эле ишкерлер ошондой партнерлор менен иштешүүгө даяр эмес. Ошолордун баарын биз үйрөткөнгө биз өз келиштик ичинен. Буларды биз үйрөтүш керекпиз. Буларды дагы сапаттуу түрдө даярдаш керекпиз. Ошон үчүн биз муну жыл бою ичинде биз үйрөткөнгө аракет кылып атабыз. Буюрса бул 3-чү форумга мисалы ушу айдан башталат. Ошо региондорго чыгып, региондо ошо келген проекттерди 25 проекттин 7-син биз ошо платформада көргөзөбүз. Бул 25 проектти даярдаш үчүн ошол жерге барып семинар беребиз. Мисалы ошол эле биздин ишкерлер инвестор менен сүйлөшкөндө кандай шарттарда сүйлөшүш керек? Анткени көбүнчө өзүндө даяр болбой калат да. Кылган иши жакшы, перспектива болот, бир инвестор кызыгып атат, бирок бул кайсы шарттарда сүйлөшөт? Анткени бул партнерство деген нерсе кичине оорураак нерсе, муну тактабаш керек. Мисалы ошол бизнеси канча баалуулук алып келет, бул канча баа турат, ошону биринчиден билиш керек. Анан кайсы шарттарда сүйлөшөт? 30, 20, 40, 50 тиги мисалы 2 миллион салса бунун 20%-ын береби же 30%-ын береби? Бундай нерселерди тактабаш керек. Анан качан чыгат? Же чыккысы келбейби, же узун мөөнөткө чогуу партнер болуп калышабы? Же бул инвестор кирип, же 5 жылдан кийин өзүнүн пайдасын алгандан кийин чыгабы? Чыкканда кандай төлөмдөр болот? Бул нерсенин баарын эмеде үйрөтүш керекпиз, муну окутуш керекпиз. Анан ошону өзүнүн көрүшүнө так болуш керек да. Ошондо инвесторго так жооптор айтканда алар мисалы жана буга чейин айтылгандай түшкөн кирешени бөлүштүрүү боюнча дагы маселелер жаралат. Кирешени мисалы эми буюрса ийгиликтүү болуп иштегенде бул кандай бөлүшөт? Ким канча салым кошот? Кандай бирөө операциондук жактан иштешеби же финанс жагын ким контроль кылат? Тиги кандай маселелерди ким чечет? Ошол нерселердин баарын такташ алган нерсе жакшы нерсе. Буларды биз үйрөткөнгө даярбыз. Буларды биз буюрса үйрөтүп атабыз. Буларды ошону тактап ошол нерсени бул жагынан үйрөнөт. Экинчи жагынан жана кайтып кетпедиңер. Жаңыз эле бул акча жагынан эмес, бул биз ишкерлерди үйрөтүп атабыз, даярдап атабыз. Андан кийин бул платформа мисалы абдан 2 нерседен кийин биз 2 ирет өткөргөндөн кийин кызыктуу болду. Бул Орто Азиядагы ишкерлердин бир платформасы катары биз максат койдук. Анткени ошолордун да кызыктуусу баштады. Ошол Орто Азиядагы бизнес көйгөйлөрүн талкуулоо. Бул жаңыз гана ушу проекттерди көргөзүп эле буга инвестор таап эмес. Ошого анткени бул платформа бул көйгөйлөрдү да сүйлөшүш керекпиз. Ошо Орто Азияда чоң сырт Орто Азия өлкөлөр менен чогуу иштей турган проекттер чыкканда кандай көйгөйлөр менен биз талкуулабыз? Ошол көйгөйлөрдү кандай жолдору бар чечишүү деген. Ошондой бир платформа болгонго биз аракет кылып атабыз. Экинчиден бул ошо бизнестердин перспективасы кандай? Келечеги кандай болот? Анализ жүргүзүүгө, ошону талкуулоого бир платформа катары биз көрөбүз. Экинчиден анан бул B2B деген нерсе да бар. Ар бири-биринен өзүлөрүнүн фирмаларын жолугушуп, көрүшүп бул платформа катары көрүнөбүз. Бул бир иштин бир результаты катары. Анткени бир күндүк болгон үчүн бул болуп кеткан иштин бир акыркы же бир гала концерти деп койсок болот. Концерт тилинде айтканда. Ушул окууга катышууну каалагандар каяка барып кайрылыш керек? Ооба, муну кайрылып кетсек болот. Бул окууга өзүнүн проекттерин биз интернет аркылуу, тармактар аркылуу, башка маалымат сайттар аркылуу биз кабардап жатабыз. Бул кимдин өзүнүн бизнесинде партнер издесе, инвестор издесе, же ошондой эле финансылык каражат издегендерге бизге тапшырса болот. Заявкалары бар болчу, заявкалар ЖИА ассоциациясына, ошонун ЖИА ассоциациясынын областтарда өкүлчүлүктөрү бар. Ошол областтардын өкүлчүлүктөрүнө тапшырсаңар болот. Алар бизге кайрылат, биз ошолор менен иштеше баштайбыз. Ошол эле окуу боюнча да тапшырса болот. Мисалы мен эми өзүнүн проектин тапшырса биз ошого карайбыз да. Эгер жакшы проект болсо, көрүү болсо, муну окуганга тандаганга
партнерлукка чогуу иштешкенге эгер ачык болсо, бул нерсе да бар. Партнерлукка ачык болуш керек. Бул бир финансылык каражат дегенде банкадан бир кредит алуу деген нерсе эмес. Бул партнерство деген чогуу иштейбиз деген сөз. Бир ишти чогуу иштейбиз деген сөз. Эми бүт кендигибиз менен байланабыз деген нерсе да. Ошондой нерсени буга абдан акырын анан сапаттуу жакындаш керек. Ошон үчүн биз ошо окуу маселеси анан нерсесин абдан биз азыр көтөрүп жатабыз. Тапшырса болот ар дайым. Биздин жыян өкүлчүлүктөрүнө тапшырса болот. Биз ошо проектти алып, ошого окутканга да даярбыз. Окутканга, анан проектисин карап, баягы Бишкек инвестициялык форумга. Ошол биздин эксперт балдар, эксперт тобу ошо региондорго чыгышат. Мына ушу айдан баштап ошо эксперт тобу чыгышат. Ошо жерлерде, ошо областтарда өкүлчүлүктөрүндө ошолордун семинары өткөрөт. Ошолорго тренингдер. Сиздердин демек ар бир область өкүлчүлүктөрүңүздөр бар экен. Жыянын ар бир областында өзүнүн өкүлчүлүктөрү бар. Ошо өкүлчүлүктөрүнө кайрылсаңар болот. Анда урмат, сизге чоң рахмат. Бүгүн убактыңызды бөлүп, келип маек куруп бергениңиз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде өзөктүү маселе программасы болду. Бүгүн биз Бишкекте декабрь айында өтүүчү инвестициялык форум тууралуу сөз кылдык. Бүгүнкү студиянын мейманы ЖИА ишкерлер ассоциациясынын башкаруу кеңешинин мүчөсү Урмат Акматов болду. Ала Тоо 24 каналынан алыстабаңыздар.